Ушул күнгөчө муниципалдык ишкана кантип түзүлүп, кантип ала бирөө менен келишим түздү, кантип алака түзүштү, кандай кылып иш алып барышты бүттүгүн көрсөтүп беришкен. Урматтуу Бектор Ибраимович, сиз жетектеген сиздин коллективиңиз куш келипсиздер. Биздин Ак Жол айыл өкмөтүнө муниципалдык аралык кызматташуу деп коет. Бул Ак Жол айыл өкмөтү, Жаңы Жол айыл өкмөтү, Абилет айыл өкмөтү, Жергетал айыл өкмөтү болуп кызматташууну баштап, жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу боюнча долбоор жазып, анын ичинде муниципалдык ички жолдорду тейлөө кызмат көрсөтүүнү жакшыртуу боюнча КЖАП деп коебуз иштеп чыккан. Ак Жол айыл өкмөтү 1 миллион сом койгон, калган 3 айыл өкмөтү 1 миллион коюп 2 миллион менен Швейцария өкмөтүнүн өнүктүр саясат институтуна келип атабыз. Бир киши анан бизге 5 миллиондук грант беришкен. Ошентип 7 миллионго ушу көрүп турасыздар. Грейдерди быйылкы жылы февралда алып келдик. Бул 3 айыл өкмөттө ишкана жок болгондуктан биз ишкананы тандашып туруп, анан биздин уставды кайра баштан иштеп чыктык да, бул баа грейдерге ылайыктап уставды өзгөрттүк. Баалардын прескурантын түздүк, тейлөөлөрдүн графигин түздүк, калькуляцияны 4 түрлүү кылып түздүк. Мына МАКтын мүчөлөрүн өзүнчө, айыл өкмөттөргө өзүнчө, анан баа частный пайдалангандарга өзүнчө. Ушу менен 4төө болуп кетти. Анан ушул долбоордун талабы боюнча бюджеттик суудалар боюнча мынакей сөз болуп калды. Өздүк салым болгон. Бул мына Кыргыз Республикасында биринчилерден болуп ишке ашырылды. Өздүк салым ар бири өзү жандан салып, бул бюджеттик сууданын өзгөчөлүгү жөнөкөй трансфер эмес, бюджеттик сууда катары кошумча жасалды. Бюджеттик сууда деген бул кайтарымдуу. Бюджеттик трансферт деген бул кайтарымсыз. Билесиздер да? КЖАПтын жүрүшүндө ошол КЖАПка ошондой бир талаптар коюлган. 3 жылдын аралыгында ортодо бир муниципалитеттер аралык бир мекеме ишкана түзүлүп, анан ушул бюджеттик суудалардын кайтарымдуулугу башталат. Бул бюджеттик кодекстин 57-беренесинин негизинде ушул жумуш ишке ашырылды. Саламатсыздарбы, Талас районунун Бердике Батыр айыл өкмөтүнүн башчысы Тажикхан Демин. Ушул Ак Жол тазалык муниципалдык ишканасы деп ачылып атпайбы? Бул өздөрүн каржылап, өздөрү хозурашат, түшкөн акчасына өздөрүн зарплаталарын каржылайт мисалы туурабы? Но бирок ошол эле убакта сиздердин ички жолдор негизи муниципалдык ишканага эмес, айыл өкмөткө карайт, туурабы? Ички жолдорду түзөтүп эметиш үчүн сиздер прейскурант менен акча төлөп бересиздер да бияка, туурабы? Ишканага. Башка айыл өкмөттөр менен чогуу кылып атпайсызбы? Аларда бир кандайча бир өзүңүздөрдүн баягы жергиликтүү айыл өкмөт болгондугуна байланыштуу мындай льготалар барбы? Ушул муниципалитеттер аралык кызматташуудагы айыл өкмөттөр бир тариф менен кызмат көрсөтүлөт, бир тариф. Ошого ал эми муниципалдык ишкана азыр чарбалык субъект катары башка муниципалитеттерден дагы эгерде тендер жарыялап ушундай бир иштерин аткарыш керек болгон болсо, дагы эле бул катышып утуп алса болот. Бирок алар үчүн бир аз кымбатыраак тариф эсептелинген. Алар үчүн эмне үчүн? Алар муниципалитеттер аралык кызматташуудагы эмес пилоттор да. Ал эми муниципалитеттер аралык кызматташуудагы пилотторго бир аз льгота бар. Ал дагы эмненин эсебинен? Ал баягы рентабелдүүлүктүн эсебинен бир аз ошол жерден проценттик соотношение кыскартылып калгандагы экономия болуп калып атат да. Тигилерге пайдасы менен коюп атат. Прейскурантты рентабелдүүлүгү менен коюп атат да. Айыл өкмөтү бир муниципалдык ишкананы өзү содержать этиши бул абдан оор жумуш. Ошондуктан бул чыгымды бир айыл өкмөт өзү мойнуна алыш абдан кыйын. Ошондуктан бүгүнкү күнү долбоор мына ошол 3-4 муниципалитеттерди биригип туруп, анан бирге иш кылсын, жеңил болот деп туруп мына сунушталып атат. Эми 4 жылдыктардан баардык узун турасын ар бир айылдын жолдору бар. Бүгүнкү семинарда булар аймакта бошуп аткан эми ойго алды. Бул келечекте действительно өзүмдай эми муниципалдык эми принцип келбейт экен. 4 айыл өкмөт тараптан иш алып барып турса,
келечеги чоң экенин деп элестетип коесуз да бул боюнча. Мисалы эң жөнөкөй эле ошо техника сатып алып, ушул техниканын эртеңки күндө туруктуулугун сактап калыш үчүн, техниканын эртеңки күндө ушу толук кандуу иштеп бериш үчүн ушул атайын ушул муниципалдык ишкана түзүп иштетип, анын пресс-курантын иштеп чыгып, калькуляциясын таап ушулардын баарын тактап иштеткенге аябай туура мүмкүнчүлүк пайда болот экен да бул жерде. Бул негизи муниципалдык ишкананы ачуу бул ар бир айыл өкмөткө мисалы зарыл экенин биз түшүнүп отурабыз да бүгүн.